Assalamu алейкум, саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин айылым көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Бул жолку чыгарылышыбызда биз Кадамжай районунун эң алыскы айылдарынын бири Бирлик айыл аймагынын Сырт айылына келип отурабыз. Сиздерге бүгүн ушул Сырт айылынын бир күндүк жашоо турмушун, тарых таржымалын чалдырып бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар, бизден алыстабай туруңуздар. Алгач эле айылдын тарыхын билүү үчүн Тагай Аксакал менен тарыхый жерге келдик. Казбек, мына Сырт айылга келген экенсиңер. Мына Сырт айылынын мына Жети батыр деген биздин мына батырларды эстелиги бар. Ушуларга бир тилават кылып коелук, ука. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin ey Xudo parvardigor. Şu Qur'on tilovasini mana shu yerda o'tib ketgan Jeti batırga bag'ishladik. Ilohim shularning gunohlari bo'lsa kechirgin, so'rov javoblarini oson qilgin, yo'llarini jariq qilgin. Allohumma maghfiril val valli al ustazi val jamil val muslimin val muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmatika ya Rahmanirrahim. Аба, эми бул Жети батырдын бул жердин тарыхын сураардан мурун ушул сиздердин Сырт айылыңыздардын бир тарыхын сурагым келип атат да. Эмне үчүн Сырт деп аталып калган? Эми бул Сырт айылы дегени бул манабул биздин бабалар, ата бабаларыбыздан энди Кара Ороздун балдары дейт биздин сыртчыларда. Биздин уруубуз Бостон болот. Бул 3 акалыкал мана шу тала бетиге келгенде бул Кара Ороз деген биздин чоң аталарыбыз энди бабаларыбызды. Шуну мана Сырт деген айылдын өзү аты мына енді мындай сыртырақ жаққа қойғанда. Мына мисалға шол 3 акалыкалды бирини мына түзгө койгон Хайдеркен талазга, мына өкмөт жака мисалга бирөөнү машы сыртыраак деп Сырт айылга койгон. Сабап эми мына Сырт дегени көбү Сырт деген айыл өзү бойло жерде Сырты дегендей да. Ошо Сыртка койгондо манаяктан келген мындай шомалдагы энди мындай тартышкан али жол келет, башка келет деп энди илгергилер ошо сал мындайраак күчтүүрөөк адам болгон бу Кара Ороз биздин ата бабабыз. Шону анан бу сыртыраак айылга койгондон кийин бу калган ака-үлкалдары анан о сырттагы деп кийин Сырт болуп калган айылдын аты өзү шонун пайда болгон. Биздин ошол бабаларыбыздын немесиден. Сырт айылы ушундай. 200 кожолук жашайбыз. Кудайга шүгүр, элибиз жакшы, бардыгы бири-бири менен ынтымак, бардыгы жакшы адамдар. Мындан буякта айыл жок экен да. Мындан башка буякта айыл жок. Буяна энди 2 тоонара калсаң Зардалы Кожешкен дегени бар энди. Олор бизден алыс. Мына бизден пасыракта турган мына айылдар, мисалга Баткен районунун Сай айылы. Сай. Бул Сай дегенде мындай карасаң Сай. Мына Сайдын ичинде да бул мына кара, Сайдын ичинде турат булар. Сайдын ичи бул мына Сырт мисалга. Сырт дегени мына Сырт дөңдө турат. Баткен району Сай айылы турат мисалга. Жети батыр деп ушу биздин балдарыбыз батырлык кылган деп эскерип жүрөт экенсиздер да. Бунун тарыхы кандай болгон? Энди бул жөнүндө сүйлөсөк, бул 1999-жылы мына биздин Сырт айылыга мына террористтер деп коебу, же болсо бир бандиттик топтор деп коебу. Шулар мына биздин мына Гороту деп койгонбуз. Шу Гороту айылдан келген бизге булар. Булар келип ошол жактан келишкен дагы ошо биздин жайлоодогу балдарга жиндей ошолорду тутуп заложник кылып кармап буяка өткөзө койбой, булар энди өздөрүнүн пикириде кандай мез жөнүндө келген, onu биз точно биле албайбыз. Күндүз ошо тоолордон карашканда бул Сырт айыл кандай? Сырт айылдагы адамдар кандай? Кандайга дегенде бул Сырт айылы тынч турган айылда, согуш көргөн эмес, башка көргөн эмес, тынч турган экен, знаш булардан өтүп кетсе болот деген немеде булар мына тоолорго 2-3 адамны коюп туруп 2-3 күн пайлаган да. Бу эл эме кылып атат? Бирөө келгени билеби, билбейби деген. О малден тынч болгондо бар жок эч бир мындай согуш же башка жөнүндө эч ким бир жер талашкан адам болгон эмес. Мисалга турган дөңдөрдө мына отсоңуз баягы Сай, Сырт айылы деген жерге келип көрдүңөр, ошондо кокту менен түссө тууру мына Өзбекстан сок немесиге анкылабга кирип кетет да. Булар шону молжолдошкон. Бияктан Кадамжайдан кете албайт. Бул Сай менен кете албайт, Сырт менен кете албайт. Булар шунтуп туруп анан бу жерден
Eldi nime kılış gerek degende bu eldi degen bulardı manayaktan kişine dürbülön kılavuzdan bu yağda el kaganda biz mınaudan ketip kılavuz degen pikir kaganda bular. Keyin taktikаны oylagan olar. Keyin anan bu yerden anan şuntup teröristler, banditler keptir ondoyumday keptirde bizden mınau çoңдорго aytkanda çoңдор anan военныйлерди алып келген bu yerге. Военныйлерди алып келгенден кийин булар anan военныйлер келгенден кийин майлы суулук балдар болот экен. Оштун ошол кайсы войскасы экен шомалды, ошо пограндардан келгенден булар anan келип бирөө манаяктан Аллаху акбар деп бирөө аяктан Аллаху акбар деген бу жерде солдаттар болгондо солдаттар болгондон кийин Аллаху акбар деп аяктан Аллаху акбар дегенде биздин солдаттар эми согуш көргөн эмес, тынч турган неме айыл я манаяктабы деп мындай адамдар эселмесел болуп калгандан кийин мындайга келгенде аркадан келип мына ушул лотоктун боюнда 7 та баланы атпыш экен да, майлы суулук балдарды. Муну аткандан кийин анан тополоң башталып, хая болуп анан элден топ мынау немеден келгендер, пограндар келгендер, давай сиздерден мына жол көрсөтүшкө адамдар керек. Мына биздин мамлекетке шунтуп, манантып кол салды дегенден кийин анан биз өзү добровольно мына жерден 9 бала чыкканбыз, мергендер. 9 бала чыгып анан biz de var şu yaktada жолдорду көрсөттүк, мына 7 батырларды көрсөттүк. Бул балдар бу жерден курман болуп, булардан эстелигини шунтуп мамлекетте себеден, элде себеден кылып анан мына шунтуп тургузуп азыр шуга жылыга келип Kur'an okup 17 sentyabrda şu mektep okuşuları kelet kişine merepiriyata kılma şerde Kur'an okup dua kılabız şu baldaga. Ateneleri kelet betke, жылга kelişet ateneleri. Şoğu endi жылга bizin özüzün oşol mekteptin okuşulardan bir klas şunu ağan. Şolar kelip baharda qarap oyak buyagını jiyip tazalığını qarayt. Anan özü mana yerde dagın mına koşun ağız var mına Камчиев Дадабай деген булам карап турат буну. Аба айылдын элинин ынтымагы кандай анан бүгүнкү күндө? Энди айылдын элинин ынтымагынан кабарсак биздин айыл мына сырт айылы. Биздин өзү урубуз Бостон дедим. Бардыгы бир ата бир энеден болгон. Бардыгы ынтымактыгы жакшы, бири-бири менен жакшы. Бири-бириге бир мындай каяма-кайыш сөздөр жок. Бардыгы жакшы. Мына мисалга азыр bir iş olsa yani bardağı айтышат кичине топтомой болобу элге бир кичине бирөөнүн үйдө сал мындайраак болуп калса ошого жардамдашып турат. Мына мисалга балдар жылга 10 жылдык 20 жылдык кылган өзүбүздүн айылдагыларга мисалга жетишпеген үй бүлөгө үй сап берип атат, кичине материалдык жардам кылышып атат, акчадан же болсо көмүрбү же болсо мумбу ушундай жагынан элди өзүнү карап турушат эл. Анан өзүбүздөн артышса башка айылдарга ham беришип турат. Жакшы. Элдин ынтымагы жакшы. Бардыгы бири-бириге кулак салат. Өзүбүздүн маала вакил бар. Бардыгы өзү келип айтса, ошого карап эл өзү неме кылат, чечим чыгарат. Мындай кылайык, мындай кылайык деп эл менен маслихат кылып, маала вакили ham иштейт. Маала вакили ham иштеп атат мисалга анан элде мисалга мындай айыл башчы. Айыл башчанан элде мындай неме жок. Бизде алы союш керек, мынау неме жагынан болсо, өлүм жагынан болсо, алы мындай мындай чыгым аз. Азыр мына моллолорубуздан башкаларыбыздан айтат, мындай кылайык, көп ысырапкерчилик болбосун деп атат. Ошо мисалга эки жактан келгендерге гана эле окат берсек болот. Калган өзүбүздүн айылдагылар эме кылбайт. Анан өзүбүздө ошол желинбейт өзүбүздүн айылдын немелери, адамдары келип ошол жаназасын окуп үйгө кете берет. Абдан жакшы. Аябай кандай жакшы маалыматтарды айттыңыз. Айылдын тарыхын угуп алып, элеттиктер мактанган өзгөчө талант ээсинин үйүн көздөй бет алдым. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сырт айылын аралап жүрүп, айылдыктардын айтуусу боюнча бул айылда өзгөчө өнөрлүү бабан агабыз бар экен. Мен да биринчи жолу угуп таң калып атам. Азыр сиздерге көрсөтүп берейин деп үйүнө келип отурган кербезим Шадыбай деген агабыз бул жакта жашайт экен. Az чакырып көрөлү, кеңири маек кылабыз. Кандай өнөрү бар экен. Шадыбайга? Жакшы үйүндө экен. Ассаламу алейкум, уруксат экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Кышта кыйналбай эле отурасызбы? Жок. Аллага шүгүр, жакшы эле.
Бул айылдықтардын айтышы боюнча өзгөчө таланттуу багбан дейт. Бир үйүңүз менен, өнөрүңүз менен тааныштырбайсызбы, кандай дейсиз? Макул, жакшы болот. Турган сарай, кухня, Бул жакпы? тамак пышыра турган жерлер. Бул жакта тоокторуңуз бар экен, э? Эме бул жак тоокхана. Жакшы. Бул жакта мал турат, колоо сарай. Бул жак баг экен, а, үйүңүздүн алды. Бул жак үйдүн алды бак. Жалаң гана алма. Сакталган алмаңыз бар. Сактана алма, как раз могу жерде мана. Сиздерде бул эшикке эле сакталабы? Мен сыртка сактайм, себеби бетондо сактаганда баягы таш менен цемент алманын согуну шоруп бырыштырып коет. Сөзсүз бырыштар. Бул Алманын сапаты кетет. Алманын сапаты келет, мындай бош болуп калат. Жесең мындай магызы жок болот, суу жок болот. Суусуз жок болуп калат экен, да? Мында ошо сентябрда үзгөн кандай үзсөң ошо бойдон, аз ачып көрсөтөм, ошо бойдон турат. Ошон үчүн мен эшикте сактайм. Бузду ачып көрсөк болобу анан? Сөзсүз көрүш керек, ачышым керек. Мен өзүм да ачышым керекчи, кандай турат бир көрүшүм керек. Сактаган бойдон ачып. Сактаган бойдон мен кабарым жок ушул алмаданчы. Ачайлы көрөйлү. Бир сактаганыңыздын бир өзгөчө технологиясын көрөлү. Ошону көрөйлү. Көрүүчүлөргө дагы көрсөтүп берели. Жардам берейинби? Мында сен күлөк менен. Азыр кышында кардын астынан алма издеп деле табыш кыйын экен азыр. Кар калың түштү. Казбек ача бер. Мен ачып көрөйүнбү, өзүңүз ачпайсызбы? Өзү сен ач сен. Мен ачсам түшүп кетишим керек. Ач, бисмилла деп. Бул жакта кар калың турбайбы? Мына базагы. Бул пакал экес да? Мына кел. Алмаңыз күздөгү бойдон эле сакталып турат го бул. Жерде жакшы турат да, бул мына. Кара. Бирди алып жеп көрөйүн, кышында кандай сакталып экенин көрүүчүлөргө. Сөзсүз жеш керек. Шадыбай агабыздын кышкы сактап койгон алмасын кардын астынан ачып жеп көрүп атам. Кандай сакталып экен. Бисмилла. Суусу күздөгүдөй го. Күздөгүдөй ошондой болот да. Бетондо шоруп коет дедим да. Сууну кайра алып коет. Ошондо мына ушундай сактайм. Муну билгендер бар, аз, өтө аз да. Коркпош керек да, мына мисалы үчүн алманы астына өзүн жалбырагын салдың ба? Жоксо саман. Самандан кийин алманы төгөсүн. Алманы төгөсүн. Тишине жыгач, узун жыгач коесуң, тоголорун чыгып. Четине. Четине. Анан алманы төккөндөн кийин ондай тряпка менен жабасың. Себеби баягы чөп кирип алманы кир кылбаш үчүн. Сплошной болсо жакшы болот материалдарчы, ошону саласың. Материалды салгандан кийин үстүнөн дагы чөп саласың. Пакал, а? Пакал саласың. Анан үстүнө мына клёнка саласың. Мына чөптөн кийин клёнка турбайбы? Анан анын үстүнөн дагы жалбырагын сап койсоң. Болду, тура берет. Эч коркпош керек. 40 градус, 30 градустан нарагыда урат анан. Суукка дагы чыдамдуу. Бизден болбойт, 40 градус аз болот. Ушул бойдон сапаты ушул бойдон сакталат экен да? Өзүдөй болуп, ошо күздөгүдөй болду. Аз канча тонна сактап койдуңуз бул жерге? Бул жерде бир билбем, үйдө дагы бар ар жакта. Бардыгы бирге бир 10 тегерегинде го. 10 тоннанын тегеренде. Буну жаап коесузбу? Жок, аз тура берсин. Кийин дагы көрүүчүлөргө мен жана айтып койдум эле да, бул айылдыктардын айтуусу боюнча Шадыбай аганын өзгөчө өнөрү бар экен деп. Өнөрүңүз менен таанышпайлыбы эми? Макул жүр. Анан Казбек баягы эл айткан, телевизордон көргөн өнөрүм мына бул. Мына келет деп ушул. Мына өнөр деп ушуну айтса болот. Кантип баштап калгансыз бул? Идея каяктан келген бунун баарын алмага жазып чыгыш бул? Бул идея кыскасы союз бузулгандан кийин эле мага келгенчи. Мен ушул алмаларды карап отуруп, анда деле алма бар эле. Ошо карап отуруп бир мындай алмада кызым сакчы менен аны смола бар, сакчы менен. Ловия деп жазып койгон экен. Ошол түшүп калыптыр. Анан мен карап отуруп, канча кыласың бир күндө десем, ушу
бирөөнү экөөнү дейт. Анан мен ошол жөнүндө ойлоно баштадым. Ойлонуп абдан жакшы чыккан да. Чолмана деген кызым бар, ошо жазган. Анан ошонун үстүнө иштеп, кантип тез кылыш. Себеби алма 2-3 апта эле кызарат да, тез эле барып кызарып. Анан кийин ошо болбой калат. Ошонун үстүндө иштедим. Кийин 1-2 жылдан кийин эмне менен жазыш керек аны жазып көрдүм. Анан кийин 5 жыл ката кеттим. 2010-жылдарга чейин. Ага чейин мен 3000 да жазып берген болчумун, 3000 деген. Мында бир 100дөн ашыгыраак алма жазып берген. Андан кийин кыскасы баягы ийне менен кудук казгандай эле экен да. Абдан катуу ката кетип жүрдүмчү. Эгерде жазып койсоң, мына жерге жаздың, а? Бул мына жерде шамал болсо, шамал болгондо дирилдейт да, мына жалбырак. Эми анагында жүрүп коет. Ошол жыл бүттү. Бирак болуп калат. Жарабай калат. Анан алар жеп коет. Постоянно карап туруш керек. Шамал күйүп коет, дөмбүр жаат, табигаттын кырсыктары. Ошонутуп жүрүп 5 жыл ката кеттим. Анан кийин барып мөндүргө кандай колдонуш керек, шамалга кандай колдонуш керек, жүрүп ойлонуп, анан көн жол лупа иштетем. Чоң лупам бар үйдө. Эми бул азыр мында көрүнүп атат силерге. Бул кичине көгүндө попробуй мына көр, элестет. Көгүндө баткыс. Аллахты жазсаң мына мундузбей калып кетет. Ошентип отуруп, кыскасы сөздүн кыскасы бир 15 жылда бутка турдум да. Окончательно жаза турган болдум. Аттар боюнча бир аз айта кетпейсизби? Кимдердин аттары бар? Бул жерде президентибиз Садыр Жапаровдун көбүнчө аттары бар. Президентибизден башталат, Президентибизден башталат, мына. Мисалы үчүн Садыр Жапаров президент болгондон бери бизге бул Кыргызстан 2020-жылда гүлдөдү деген сөз, мааниси гүл. Гүлдөп атат Кыргызстан. Бул. Мына Мундузбек акын. Мундузбекти Аллах колдоп турат. Мына Мундузбек, Торзун, алар колючий провод да. Аллах өзүнүн кучагына алып колдоп турат. Мына болсо боордош казак элдерибиз. Мен куру эле казак кыргыз бир тууган деген менен самун дейли бир канаты казак, бир канаты кыргыз. Чоң айтыштарда берсе болот. Акындаргачы. Казак менен катташ көп да. Касым-Жомарт Токаевке берсе болот. Абдан жакшы кылып жазып берем эгер берсе. Арыстанбек дейт бул жерде. Арыстанбек Буйлаш уулу бул кыргыздын акыны. Бул 200-300 муң болгон таластан чыккан акын Менин Асылбек Маратовдун 5-атасы. 200 жылдык быйыл 200 жылдык. Бул ошонун 200 жылдыгы болуп атат да. Ошо бир жеткизе албай атпаймын мен. Медицина иштегендерге, биздин дарыгерлерге. Ошону дагы. Мындай элесин түшүрүп коюпсуз да. Бул жылан. Кадимкидей эле бул эмблема. Бул жаңы нерсе экен, жакшы чынын айтканда түшүнбөй, кабылабай, онча абайт да. Анан алмага жазып коюп туреле дейт, все болду. Башка эч нерсе жок. Алмага жазып ташаптыр дейт. Бул эми жаңы нерсе экен, эч ким билбейт да. Анан бир аз антип көрөт. Ошо жазылган жердичи мантип туруп арчийт. Бул краска менен кылганбы? Эмне? Бул өзүндөй, өзү естественный, мына өзүң сен көрүп турасың го. Өзү болгондой да. Алма чукуп көрөт. Бул бирдекен кылганбы дейби? Бир химикат менен кылып көргөнмү дейт да. Бир амал колдонгон дейт да, кыскасы, амал. Мананда эң негизгиси Элмирбек акын бар го? Элмирбек акын чоң дарак. Өзү айтат го, биз бүчүрүбүз деп. Элмирбек чоң дарак, чынар. Турат, Кубат, Медет, Арген, Улукбек, Мундузбек, Темирбек дегенде, Матыбаев дегенде ушу бардык окуучулары. Бундагы мааниси өтө чоң да. Мына Элмирбек дарак. Анын окуучулары. Биз бүчүрүбүз дейт го өздөрү. Мына бүчүрү. Таң атып кетет ойлонгондочу. Таң атып. Түнкү уйкуларды бөлөсүз. Уйкуларды ошо кечип ташайсың. Ушу канча күндө даяр болду ушунуз? Буга бир 3 күндөн кетти окшойт. 3 күндө жазып бүттүңүз. Буга бир 3 күн кеткен. Анан мен негизги максатым эле ушул Садыр Жапаровдун колуна жеткизе албай атам да, ошого тийсе президентибизге. Анан мындай жол ачылат эле. Садыр Жапаров билет. Мунун көлөмүн көбөйсө болот да. Болот. Мисалы үчүн Белоруссияны жазып, бир жагага Россия, бир жагага Белоруссия деп бүркүткө жазып койсо болот.
Алар деле боордош. Кыргызстан, Россия, Кыргызстан, Россия, Өзбек туугандар жазса болот. Өзбекстан, Кыргызстан деп. Түркмөнстан жазса болот. Белоруссияны, кыскасы дүйнөдөгү бардык президенттер жазса болот, өзүнүн эмеси менен. Мен айтып эле койсом, мен өзүм табам мен жазышты. Ошто Кытайларды көрдүм. Кытайлар менен сүйлөштүм. Мен булар дагы бизден дагы акылдуу адамдар, буларга бир көрсөтөйүн деп бардым, барсам бир өздөрүнүн тилинде бардыгын чакырды. Акырында анан баягы котормочу жок да. Анан мени кармап бир кыз кармадыдан жумбу кеттик деди да. Мен ошого караганда Кытайга кеттик деди. Кытайга биз Кичине түшүнүп атасыз. Анан мен ошондо ойлодум да, буларда мында кыйын. Эми болсо дагы керек эми элде. Кытайлар акылдуу калк эмеспи. Мүмкүн мындан дагы жакшы кылып тартып коер. Бул жакта чөлкөмдө, Кыргызстанда менимче мында жок. Мен гарантия берем. Жылан, пулан мындай бүркүт жок. Эми ушундагы баалап, ушу жалгыз аттын чаңы чыкпайт дейт. Чаңы чыкса да даңкы чыкпайт дейт. Мага бир белдүү адамдар спонсор керек да, чыгыш үчүнчү. Мен эчтеке кыла албайм. Мен азыр Бишкекке жетсем, акындардын алмасын алып бара эле отурамчы. Айлам куруп. Кап кетти сыногум көрдүм дегендер. Жалгыз эми мен суранып кетер элем ушу белдүү адамдардан. Мага спонсорлук кылып, жол көрсөтүп, президентке жеткизип, максаты Кыргызстанды алдыга сылдытышта. Кыргыз элини жөнөкөй эл эмес экен, улуу эл экенин даңктап. Ойлоп тапкыч. Бар нерсени кыргыздар баштайт. Анан башка элдер уруп кетет. Урматтуу көрүүчүлөр, Шалыбай агабыздын өнөрүн көрүп мен азыр таң калып отурам. Чындыгын айтканда, мына колумдагы алманы карасаңыздар, Кыргызстан Баткенден башталат деп турат. Албетте Баткендин бир четки Сырт деген айылында ушундай өнөрлүү агабыздын жеринен кышына көрүп таң калып отурабыз. Ага, өнөрүңүзгө таң калып атам. Бали азаматсыз. Рахмат эми. Силерге дагы ушул чоң рахмат. Ушул убактыңарды бөлүп, ушул элдин көйгөйүн айтып, жетишкендиктерин айтып, кыргыз элин алдыга сүйлөп, турган үчүн силерге үй бүлөмдүн атынан, өзүмдүн атынан чоң рахматымды айтам. Бар болуңуз. Мейли, рахмат. Келгениңерге рахмат. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Жаштарга үйрөтө бериңиз. Сон, бул эстелик катары алып кетсем болобу? Болот бул. Азыр айылдын Менин деген темир устасы бар экен. Ошого кирип келатам. Айылдардын айтышы боюнча бул агабыз ушул айылдын бүтүндөй темир иштерин өзү жасап берет экен. Ассаламу алейкум. Урсат экен. Кандайсыз? Жакшысызбы? Чыңгыз ага сизби? Ооба. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы шүгүр өзү. Иш кылып ата белеңиз. Тоскоол болуп калып атыкпы? Жок. Жакшы эле. Эмне жасап атасыз? Мен дарбаза жасап атам. Ушу айылда бирөө заказ берген эле. Ошо сырдаганга даяр болуп калды. Артындагылар, Ооба. Бул бир дарбазаны канча убакытта бүтүрөсүз? Эми ар дарбаза ар кандай болот, кыйынчылыгына карап. Кээ бирөөлөрү мага кооз болсун деп өтө кыйын эмелерди беришет. Кээ бирөө мындай оңой дизайндар мынал мисалга бул оңоюраак. Себеби даяр листтер ушундай гүлдөнгөн. Заводдон келген ошону даяр алып, рамка жасап ушундай кылып жасайбыз. Кээ бирлерин өзүңүз дагы даярдайсызбы ушундай кылып? Ооба. Кээ бир заказга карап ошондой эмелерин жасайбыз. Чыңгыз ага, айылдагылар аябай мактады да сизди. Анан бул темир устачылыкты кантип баштап калдыңыз? Мен негизи 2010-жылы Россияга барып иштедим. 2008-2010 ал жакта негизи өзүңдүн мекениңде башка экенчи. Астапсың да ошондон баштаганчы. Азыр Кудайга шүгүр, ошол темир устачылыкка өзүм дагы мурда кичинемде кызыкчуудум. Үргөнүп, айылдагы усталардан үйрөнүп, мен дагы ушул кесипти аркылап калдым. Мешти көрүп атам, таң калыштуу. Бир ушул жөнүндө айтып бербейсизби? Бул кантип жасап калдыңыз муну? Негизинен ошо интернеттен көрүп жасадым. Ушул бизде мынал мотордон чыккан отработка май. Ошол куюлуп түшөт, ошондон ысык тап. Мынерде эми кыштаям иштегенге мүмкүнчүлүк кылып койдук да, жылуураак.
Бул ушул килтейген бөлмөнү жылытат экен, э? ооба жакшы эле жылытат бул. Сыртка караганда жылуу экен бул жер. Жыт чыкпайт, жакшы ушундай. Жакшы тап берет. Мындан сырткары кандай өнөрлөрүңүз бар? Бир четтен тааныштырып кетиңиз эми. Негизи мен бул жерде ушу темир эле ширетип, чектелип калбастан ушундай машина оңдойм, машиналарды сырдайм. Сырдап да бересиз. Ооба, оңдоп, жолдо мындай көп жүргөн машиналар бизде эми асфальт жок. Жарылган жерлерин сваркалап. Азыр унаны оңдоп атат экенсиз да. Ооба, бул ходовой жагынан мындай кеткен экен резинкалары. Ошол жагынан карап. Ходовой часть деп коет да го орусча. Ооба, ходовой орусча. Ошолордун бүт баарына карайт экенсиз да. Ооба, карайм. Анан кээ бирөөдө мантип өңөчүп кеткен жерлерди сырдап, тазалап, краскалап берем. Мына ушундай жумуштар менен да алек болот экенсиз. Мына унаа оңдойт экенсиз, бүт ширетүү иштерин жасайт экенсиз. Анан бир ийгиликтер болду, бир ийгиликтерге жетише алдыңызбы? Кандай ийгиликтерге жетише алдыңыз дегендей? Президентибиздин колдоосу менен бизди ошондой ийгиликке жетишкен жеке ишкерлер, кичине ишкерлер дегенге мен дагы кирип, ошого чакырып, Бишкекке барып, президентибиз чоң жыйын өткөрдү, ошого барып катышып келдим. Баткенден борбор коруп келипсиз да. Ооба. Мамлекет баардыгын өзү көтөрдү, барып келишибизди полный жатакана тамак аштарына барып жакшы тосуп сыйлап жөнөтүштү. Ошол жерде дагы сизге окшогон ширетүүчүлөр менен дагы таанышып, тажрыйба алмаштарыңыз керек. Ооба, бизге окшогон ушундай сыяктуу бардык ушу жеке кичи ишкерлер 500-600 адамды чогултуптур да, ошондой адамдардан. Мына сыртта турган унааларды дагы оңдоп атат экенсиз да. Ооба, бул жаңы эле унаа. Бул жагы кичине кырсыктан пычыйып ушундай болуп калган. Мен муну тегиздеп, кайра тегиздеп, түздөп, шпаклевкалап сырдайм да ошондой. Кайра дагы мурдагы абалына келет. Кайрадан жаңы өмүр берет экенсиз да буга. Ооба, машинага кайрадан жашоо берилет. Бул жерде өзүңүз эле иштейсизби же шериктериңиз дагы барбы? Айылдагылар да бир жумушка алып, үйрөтүп дегендей чогуу иштештерби? Иштегендер бар, ооба. Бул жерде машина оңдогону келген досторум бар, ошолор кошулуп жардам берип, алар да иштейт бул жерде. Эки үчөөңүздөр? Ооба, эки үчөөбүз иштейбиз. Табышыңыздар жакшы эле да. Үй тиричиликке жетет да. Эми Кудайга шүгүр, Чет элде жүргөндөн чет элге барбай ушул жерде эле Кудайга шүгүр баарына эме кылып, канат кылып иштеп атабыз. Буюрса бул жанагы темир уста дейли, уна тейлөөчү сервис дейли. Кеңейтем деген пландарыңыз барбы анан мындан дагы? Ооба, Кудай кааласа Алды да. Ооба. Чекесине кошуп, чоңойтуп, дагы бир жумушчу орундар түзсөм деген максаттарым бар. Бир чоң айылдын бүтүн техникасы сизден кетпей ушул жерде бүт баарын оңдотуп, жакын, Ооба. Башка жака алып барса бизден борборго, мисалы, районго алып барсын, алыс болуп калат да бизге. Кыйын болуп калат. Мисалы, бузулган болсо аны жүктөп алып барыш керек. Эвакуатор менен жүктөп алып барыш керек. Ага төлөш керек болуп калат. Ушул жерде эле мен баарын тейлесем деп эме кылам. Ниет кылып, Ниет кылып, ооба, жакыныраак өзүнүн айылдын эмесини тейлесем деп. Жакшы, абдан жакшы. Азаматсыз. Вали. Ишиңизге ийгилик. Бизде Сырт айылында жалпы 1700-ге жакын эл бар. 400-ге жакын кожолук бар. Анан бизде жалаң ошол дыйканчылык, картошка, сабыз, алмалар менен алектенебиз. Аябай алма мол болот. Биринчи сорттогу алмаларды экспортко чыгарабыз. Экинчи сорт, үчүнчү сорттогулар калып атат. Себеби мисалы айылда кеминде 5 тоннадан эң аз дегенде, көп дегенде 25-30 тоннага чейин болуп атат. Ошол бизге завод болсо, айыл өкмөтүбүзгө дагы бюджеттин акча түшмөк, элибиз дагы иш менен камсыз болмок дегендей. Анан бу жердеги жарандарыбыз чет мамлекетке барып иштебей, өзүбүздө иш болсо жакшы болот эле. Айылда эми быйылгы 25-жылга пландар бар, Кудай кааласа, айылдын ички көчөлөрүнүн асфальттоо иштери болот, Кудай кааласа. Анан айылды таза суу менен камсыздоо. Азыр документтер даяр болуп калды, Кудай кааласа, быйылгы 25-жылдан ар бир үйгө ичочук менен таза суу киргизебиз деген
Бул аялдар качан ушинтип уюшуп алышкан да? Бұл бізден 35 жаштан жоғарғы аялдар құрама командасы 7 жылдан бері машығып келуде. Айылдық қандай иш шара болбосын, бұлар ушул спорттың арқасынан керек болса кайнене келин дагы келип ойношуп, бұлар өтө ынтымакта азыр. Айылдын Кайнене келин чогуу келип бир команда болуп чогуу ойноп турушат экен да. ойноп турушат, бул спорт. Анан кадимкидей эки командада беттешип калышы дагы мүмкүн. Ушунчалык бир эмоция менен, ушунчалык бир аракетчилдик менен биздин айымдар ушул спортту тандап, ушул спортту жактап келатат азыр. 7 жылдан бери башка жактарга барып дагы мелдешип келсе керек, а бул айымдар? Ооба, биздин ушул 4 командабыз болсо, ошол 4 команданын ичинен терип алып, өкмөттүк, шаардык оюндар, спартакиадалар бар, райондук спартакиадалар, керек болсо областтык спартакиадаларды дагы чейин барып катышып, байгөлүү орундарды алып келишип атат. Сырт айылындагы айылдык ден соолук комитетинин мүчөсү болом. Биздин сырт айылында бутору, бел оору деген аялдарда ден соолук боюнча оору жокко эстедисем болот. Себеби биздин ушул мектеп залына 3 айылдын ынтымак, жаңы сырт жана сырт айылдарынын аялдарыны жумасына 2 жолу ушул бош убактарында келип залда топ ойнойбуз, ар кандай кыймыл аракеттерди жасайбыз, ушундай спорт менен машыгып турабыз. Эжеке, бүгүн оюн кандай болуп атат анан? Мен саламатсыздарбы? Мен атым Гүлсана Жаңыбаевамын. Ошол сырт айылындагы АДКнын төрайыммын. Бул оюн эң сонун болуп атат. Бизге жакты, башкаларга да жакты деген үмүттөмүн. Бүгүн оюнуңуздарды көрүп аябай конуп атам мен дагычы. Азыр жеңип атасыздарбы сиздер? Алдыга озуп чыгып атасыздарбы? Буюрса биринчилик алабыз. Биринчи туруну биз жеңдик. Азыр экинчи тур болуп атат. Анда оюнуңуздарга ийгилик каалайм. Ар дайым ушул аялдарга кыймыл аракет менен болгула деп, жакшы жакка ден соолукту чындоого үндөп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Сон. Бул айылдын жаш карысы дөй бардыгы кыштын күнү убактысын текке кетирбестен мындай спорт менен алектенишет экен. Азыр кичинекей балдар футбол ойноп атыптыр. Булар менен бир аз футбол ойногум келип атат. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алда. Азыр бир командага кошулуп алып ойнойм мен дагы. Ашыр. Кана бизде ким? Ашыр бери. Кана, ким бар? Бас. Ойна. Ооба, сыйыт айылынын бир күндүк жашоосун сиздерге чагылдырып бере алдык десек болот. Бул айыл өзгөчө ынтымагы, мейман достугу жана тарыхый жери менен эсте калды десек жаңылышпайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сырт айылына болгон бир күндүк сапарыбыз соңуна чыкты. Чындыгында бул айылда өзгөчө
таланттуу өзгөчө инсандар бар экенин чогуу көрө алдык десек болот. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар. Өз айылыңызды менин айылым көрсөтүүнөн көрүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Саламатта калыңыздар.